bir yerde payga olup Toktogul'da olup. Bir tay öz жалгыз vardı. Palbaniyam yok vardı, yoldan ham çıkmadı, жалгыз vardı. Şunu sudyalar hesap kılmay koydu da. Şunu men ukpapmın da. Mızarlık aydat. Saragına başımday bol jana baygege start berildi. Toktogulda bolup turda. Bir jыл murdачы. Анан байгеге start berilgende жана üstündөгү чабып кетип аткан чабендес бала кулап калды. Ат чийинден чыкпастан баягы маррага барды да точкасына барып өтүп кетти. Өз жалгыз, үстүндө адам жок. Жүгөнү да шыпырылбады, башка болду. Ошого бербестен жөн да 5000 сом акча берип койду. Билбейт. Ошо башкарууну билбейт. Бул оюн салтын маанисин билбейт. Улуттук Кыргыздын наркын билбейт ошо башкарган адам. Салтка саганда ошо жайдак кыланга бериш керек. Я билбейт да жанын башкарган адам. Ошон үчүн бер деп айта албайт, мындай деп закон чече албайт. Башка билбеген адамдарды коюп тур да. Ошо байгеге жете электе биякта судья кыйкырып атат. Эгези түшүп калган, баягы үстүндө адам түшүп калган тайга берилбейт. Шарт ушундай мыйзам чыгып калган дейт да. Мурда Кыргыздын салтында кандай болгон ошону айтың. Ошон өтүп кетти деген да. Жок, айта бериң. Мурун мындай болгон пайгада. Биз жаш кезелек ошондо да онча пайгаларды көрүп калдык. Кеше мен азыр ошо палвандардын отурушунан палвандар менен сүйлөшкөндө угуп атырмын, мен укпай калган экем. Токтогул районунда битте пайга болуптур, пайга. Ошондо пайгага кошуп тургу бир тай келиптир. Үстүндө жүгөн башка менен бала түшүп калыптыр. Анан пайгага ошо келген атка ачкына сыйлык берип, берген марадагы пулду бербептир. Мен айтам, ушерде ушуну башкарган адам улуттук салтты билбейт. Мурун жайда ат келди деген сөздү укпаган. Жайда ат барса муну түшүнгүлөчү. Балдар, палвандар, ат чабып жүргөн палвандар, жыйында жүргөн балдар. Жайда ат ушу дүүт менен пайгага кошкондун ичинде барып кошо, өзү жүгүрүп. Ошо пайгадан биринчи барып жүргөн. Боранбай деген адам болгон экен, Боранбай. Мен уккам, мен жаш элем ошондо. Ушу Боранбайдын жайдагы деген болгон экен. Кайсы пайгада жайдакты кошсо, ушу пайгада биринчи барчу экен. Мында түшүнгүлөчү, ыйлайсың. Атты мине канда эч ким жетелебейт, эч ким эшесе дебейт. 10 миллион лак берди пайгага кошкондо кошо жүгүрүп кетет. Ушу аты өзү. Бу жыгылып калган балагы үстүнө келе аткан экен го. Бу бала келди, ат келдиби? Атка тен берей, пайгага барганда тен бер, адам тен бергеней. Ошонун пайганы бериш керек, улуттук салтты туйру башкарыш керек да, улутту билген адамга жол бер. Калыс сөзүн айтып берди.